чегераны бүткөндүгү бул өтө туура чечим болду. Биз буну көптөн бери күткөнбүз. Мына 100дөн ашык биздин убагында мекендештерибизден айрылдык. Ушул чегерабыз чечилсин деп мындай көп мындай ызалуу оор күндөр баштан өттү. Мунун баары артта калып, Кудай буйрса, чегеранын баары аныкталганы бул тарыхый чечим. Ошол эле убакта сунуш, мен да сунуш кирдим. Бүтөрү менен ушу эл дагы ошону айтып атат. Бүтөр замат эле ошол демаркация иштери бүткөндөн кийин зым менен тартып, бир жан өтпөй тургандай кылып ошол жерди тосуп салуу боюнча. Жалпысынан бул өтө мындай 100 жыл дээрлик, 100 жыл деп айтылып келди. Бирок мурда Советтер Союзунда бир мамлекет болду, бир эменин курамында болду. Бирок мына 91-жылдан кийин өтө орчундуу болуп, аябай оор күндөр өттү. Ошол эле убакта кайсы убакта элдерибиз ушу чегеранын чечилишине көпчүлүк ишенбей калган болчу. Ушуну кайсы бир адам жоопкерчиликке алып, бүгүнкү бийлик мына ошону жоопкерчиликке алып, ушуга чекит коюп аткандыгы бул тарыхый окуя. Мен ойлойм, тарых өзү буга мындай туура баасын берет. Кудай буйрса, жакынкы жылдары ушул Баткенде чоң өзгөрүүлөр болуп, мындай экономикалык секириктер, жаңы курулуштар, жаңы мындай элдин жашоосун жакшыртууга жаңы шарттар түзүлүп атат. Мурда чоң инфраструктуралык объектилерди кургандагы мындай бир кооптуу болчу, ага чейин качан дагы чыгып кетет деп элибиз ошого бир кабатыр болуп турган эле. Мындан ары Кудай буйрса, өлкөбүздө чоң ошо Баткенде чоң өзгөрүүлөр болот деп мен ишенем. Бүгүнкү бул тарыхый окуя. Эми буга чейин мына 2 жуманын ичинде ар кандай саясатчылар жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн же болбосо бир саясий упай топтоо үчүн жалган маалыматтарды айтып, ар кандай провокацияларды жасап, өзүнүн жеке кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгынан бийик койгон учурларды биз көрдүк. Бирок эч качан бир адамдын кызыкчылыгы бул мамлекеттин кызыкчылыгынан бийик турбаш керек.